Биз азыр Тоң районунун Үч Коргон участкасындагы сезондук жөнгө салуу бассейнинин курулушу жүрүп жаткан жерде турабыз. Суу сактагычтын көлөмү 4,3 миллион метр кубту түзөт. Бул ишке берилсе, аймактагы 5000 гектарга жакын сугат жерлерин суу менен камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул ири долбоорду ишке ашырган курулуштун жетекчиси Алтынай Абдыкеримова. Буга чейин ал чет өлкөлөрдө иштеп келсе, 7 жылдан бери дал ушул тармакта ата мекенине кызмат кылып жатат. Азыр салып жаткан суу сактагычтагы жумуштар дээрлик 90%га аяктап калды дейт. Долбоордун арты менен Төрткүл, Күнчыгыш, Болотмамбетов жана Тоң айыл аймактарындагы жер аянттарына сугат суу жеткирүү көйгөйү чечилгени турат. 23-жылдын март айынан баштап биз ишти баштадык. Бүгүнкү күндө 90% ишин биз аткарып бүттүк. Бул суу сактагычтын бизде азыр акыркы жумуштар эле калды. Бүгүнкү күндө биз август айына ишти аяктап тапшырып берүүгө даярбыз. Бул объектке суу Тоң жана Көк булак өзөндөрүнөн топтолот. Дамбанын узундугу 517 метр, астыңкы бөлүгү 117, үстүңкү бөлүгү 10 метр болот. Бийиктиги 15 метрге барат дейт курулуштун прораба. Объект жалпы суммасы 2 миллион 940 миң 463 АКШ доллары турса, бүгүнкү күнгө 2 миллион 421 миң 212 АКШ долларындагы жумуштары аткарылды. Башкы суу алуучу курулушу башына водовоз устап коебуз. Бул водовоздун щит затвору толук орнотулуп, бетон жумуштары толук курулуп бүтүп, эң акыркы стадияларына туруп атат. Жер жумуштары боюнча местный грунттап коебуз жана чопо топурактарын төшөө жана таптоо иштери жүрүп атат. Суу сактагыч курган айымдар өлкө аймагында эмес, Борбор Азия боюнча жок эсе. Алтынай айым өз тажрыйбасында суу сактагыч ирригацияга байланышкан бир катар долбоорлорду ишке ашырып, аталган тармакты айымдар да алып кетүүгө болоорун далилдеди. Кесибин сүйгөн айымдын алдыда чет өлкөдө ишке ашып жаткан долбоорлорго катышып, Кыргызстанга инвестиция алып келсем деген максат бар. Андыктан 3 баланын апасы кесипкөй адистин дагы жасай турган иштери арбын экен. Аялдар жетекчи болгондор анан суу тармагында, энергетика тармагында, курулуш тармагында абдан аз биздики. Ошо менен биз сыймыктануу менен айта алам. Кээ бир жерлеринде кыйынчылыктар бар өзүнүн, анткени үй бүлөнү таштап объектке чыгыш керек болот. Бүт бар тең региондордо бизде бул өзүм Бишкекте турам. Анан бирок кем калышпай эркектерден иш алып барганга аракет кылып атабыз. Анан башка кыздарга дагы чакырат элем, ушундай STEM профессияда, курулушта ушундай тармактарды тандашса, бул абдан кызыктуу. Кыргыз аялдарга ар тараптан колдоо көрсөтүлүп турса, биз негизи билесиздер да, жылуу сөз айтса аял заты ташка да гүл өстүрүүчү жан дейт го, ошондой эле бизди колдоп турса, койгон максатына чейин жеткенге даяр аял заты. Кыргыз айымдары жасай албай турган иш жок. Алар ар тараптан жөндөмдүү келип, жекеле үй бүлө эмес, эл жүгүн көтөргөн кайраттуу, акылман, жоопкерчиликтүү мүнөзү менен чет элдиктерге да үлгү. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көлү болсо.